Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Акыркы мезгилде мынагу жалпы республикалык тестирлөөгө байланыштуу жерлерден окуучулар, ата-энелер кайрылып жатышат. Ошол жалпы республикалык тестирлөө үчүн ошол жолукту чечип туруп сүрөткө түшүп, анан катталыш керек экен. Болбосо ОРТге катыша албайт экен деп. Бул боюнча түшүндүрмө берип кетели. Бизге бул боюнча биринчи Алай районунан, Ысык Көл областынын Түп районунан кайрылышкан, кийин Кара Суу районунда кайрылышты. Анан дагы кайрылып атышат азырчы. Биз ошо биринчи эле кайрылганда биз ошол Ысык Көл менен Алай менен сүйлөшкөнбүз. Райондук билим берүү бөлүмү менен дагы директор менен да сүйлөшкөнбүз. Эмненин негизинде айтып атасыздар дегенде алар бизге жогортодон ушинтип атышат деген. Анан көрсөткүлөө десек, бир нускаманы көрсөтүшкөн. Мынакей нускама экранда турат. Ошол 2021-жылкы ошо жалпы республикалык тестирлөө үчүн сиздин мектебиңиздин бүтүрүүчүлөрүнө платформага кирүү үчүн мүмкүндүк берүү боюнча нускамалар дейт. Ушунун экинчи бетинде жазылып турат да. Ошо фото сүрөт төмөнгөдөй талаптарга жооп бериш керек деп турат. Ошол көз айнек, баш кийим, шарф жана башка ашык нерселердин жаныбарлардын сүрөттө болушуна тыюу салынат дейт. Баш кийимге тыюу салынат деген жазылып турат да. Баш кийимге тыюу салынат дейт. Ушул талаптарды бузган учурда катышуучу жалпы республикалык тестирлөөгө катыша албайт дейт. Мынакей көрүнүп атабы? Катыша албайт дейт. Анан биз бул нускаманы каерден алгансыңар, ким буну бекиткен деп сураганыбызда, анан кийин үстүңөрдөн арызданабыз дегенде ошол Кара Суудагы, Алай, ошо Түп районундагы мектеп дагы болду, биз тактадык жогортодон, буга эч кандай тыюу салынбайт экен деп анан айтышкан. Биз бул боюнча башкы прокуратурага деле арызданганбыз. Биз ойлойбуз эми бул прокуратурадан тийиштүү мектептерге, районуларга сунуш барат деп. Сунуш баргыча бирок уже каттоо башталыптыр ОРТга. Анан анча-мынча кыздар ошол жолуктарын чечип жүрбесин. Анан биз ушул боюнча тактадык да, бул нускаманы ким бекиткен деп араңдан таптык, интернеттен, Google'дан издесек. Бул билим берүү жана окутуу усулдары борбору деген бар экен. Билим берүү жана билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору. Бул эмне деген бул борбор деп тактап көрдүк да. Тактап көрдүк, араңдан таптык, юстициянын сайтынан таптык араңдан зорго. Мынакей билимди баалоо жана окутуу усулдары жөнүндө борбору мекемеси. Бул коммерциялык эмес мекеме экен. Бул жеке мекеме экен. Бул мекемени америкалык бир уюм түзгөн экен да. Неакционерная корпорация Американские советы по международному образованию Инк дейт. Мынакей. Бул ошол Америка тарабынан каржыланган бир уюм экен, жеке уюм. Коммерциялык эмес. Ушул ОРТларды уюштурат экен, ОРТ боюнча бүт иштерди жүргүзөт экен да. Бул өкмөттүн токтому, президенттин жарлыктары менен ушул мекеме иш алып барат экен да. Мындай айтканда, биздин окуучулардын ички билим берүү саясатына америкалык бир уюмдар, Америка өкмөтү десек да болот, ошо кийлигишет экен да, мындай айтканда. Анан бизде паспорт алуу үчүн жолук менен, хиджаб менен сүрөткө түшүүгө тыюу салынбайт да, уруксат берилет. Болгону жүзү ачык болуш керек, жүзү болду ошол. Жүзү ачык болуш керек. Бул ОРТге деле жолукту чечпей түшсө болот. Ошол мугалимдер талап кылып аткандыгы мыйзамсыз. Ал мугалимдер мыйзам менен иштеш керек. Анан бир какта бир борбордун, жеке менчик бир борбордун көрсөтмөсү менен иштебейт. Бул борбор өзүнчө эле мамлекеттин ишин мамлекет болуп алыштыр да. Баш кийимге тыюу салынат деп. Бул борбордо бир юристтер иштебейт ошо эч кандай. Баш кийимге тыюу салынат деп өтө эле мындай адамдарды дискриминация кылып ушундай чечишип берет. Анан ушул борбордун Можедылныйда телефон турат. Ошол сайтындачы мынакей WhatsApp номер дейт. Кандай суроолор болсо дейт, ушул суроолорго боюнча кайрылгыла деп. Биз WhatsApp'тан жазганда алар бизге жооп беришти. Жок, ОРТ үчүн сүрөткө хиджаб менен түшүүгө болот, уруксат деп эле жооп берди да. Ошого биз ошо окуучуларга кайрылып кетебиз. Жолуңарды чечпей эле түшө бергиле. Эгер кайсы мугалим, директор, районо, гарано ошо жолуңарды чечкиле десе, бизге ошол чечкиле деген мугалимдин
аты жөнү телефонун биздин WhatsAppка бергиле, биз чалып байланышабыз. Анан түшүнбөсө прокуратурага арызданабыз. Ал эми директорлорго, районо, гарано, мугалимдерге айтат элек. Анча-мынча мыйзамдарды карап тургула, анча-мынча прокуратура, юристтерден сурап тургула. Өзүңөрдүн мындайча айтканда мыйзамды билбеген тажрыйбаңар же болбосо бир кандай десек, бир башыңар менен мындай өтө эле аша чаба бербегиле. Эч кандай ой өртөө үчүн жолук менен түшүүгө тыюу салынбайт. Бул конституция менен, билим берүү жөнүндө мыйзам менен, дин tutуу эркиндиги менен бул бекитилген. Ал эми бул кайакта бир жеке менчик борбордун бир каяктагы бир мыйзамсыз нускамасы бул өтпөйт, мындай учурда өтпөйт, жарабайт. Ошого ОРТге баш кийим менен түшө бергиле. Кандай гана бир мыйзамсыз көрүнүш болсо, биздин WhatsAppка жазгыла 777 66 13 77. Ал эми мындагы билимди балоо жана окутуу усулдары борборунун жобун азыр силерге көрсөтүп коебуз. Саламатсызбы? Ооба, түштө болот хиджаб менен. Саламатсызбы? Ооба, түштө болот хиджаб менен. Саламатсызбы? Ооба, түштө болот хиджаб менен.